Биринчи дүйнөлүк согушта жоокерлердин 1/3 бөлүгү испан тумоосунан каза болушкан. Согуш учурунда 35 миллиондон ашык аскер жаратылган. Немистер биринчи дүйнөлүк согушта фломастерлерди биринчи колдонушкан. Ошол согуштан кийин 4 империя жок болду. Андан Осман империясы, Австро-Венгрия империясы, Герман империясы жана Россия империялары болгон. США согуш аяктап калганда кошулган. Биринчи дүйнөлүк согуштан кийин Финляндия, Эстония, Латвия, Литва жана Польша өлкөлөрү өздөрүн көз карандысыз деп жарыялашкан. Согушта газдын 30тан ашык түрү колдонгон. Биринчи дүйнөлүк согушта көгүчкөндөр катчы болуп турушкан. Согушта өлгөн Джордж Эллисон эң акыркы жоокер болуп эсептелет. Согуш жылдарында Франция немец жоокерлерин алдаш үчүн жасалма Париж курулушкан. Бул согушта 8 миллиондон ашык аттар өлтүрүлгөн. Согуштун эң чоң куралы Парижская пушка деп аталган, ал 210 ок менен атылган. Биринчи дүйнөлүк согуш Франц Фердинанд өлгөндөн кийин башталган. Согушта күрөң түс нацизмдин белгиси болгон. Маймылдардын бирөөсү медаль алып, эфрейтор наамына ээ болгон.